Тоқтаңыз. Эже атыңыз ким? Тоқтап тұрсаңыз. Тоқтап тұрсаңыз. Рахмат айтуу бир эле сөз. Бирок ошол нерсени айтуу, жеткирүү эмне үчүн кыйын. Бирок мындай сезимдерди жеткире албайбызбы, кээде же тартынабызбы? Эмнегедир ошол нерсени жакын адамга же ошол сизге жакшылык кылган адамга айтуу бир аз кыйынчылык болот. Эмне үчүн? Келиңиздер, бүгүн биз дал ушул суроого жооп издеп көрөбүз. Ассаламу алейкум. Досум кандай? Эфирден пайдаланып кимге рахмат айткым келип атат? Айтып койчу. Аты неме? Аты эмне? Азыр кайсы жакта? Баткенде. Баткенде. Ооба. Баткенден келип окуйсуң. Студент. Курска келген курска. Канчанчы курс? Жок. Курска окуйсуң. Кандай курста окуп атасың? IELTS. Сонун, жакшы. Эмне деп рахмат айткың келет? Ошол мен окуткан үчүн айтам. Сагындым, канча күн болду келгенине? Эмене бир жума болуп калды. Бир жума болду. Бир жумада бирок сагынасың да баары туурабы? Эфирди карап туруп, апабызга чын жүрөктөн рахмат. Апа, сизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Ошо мени ушунча колдоп кубаттап окутканыңыздар үчүн чоң рахмат. Сага да рахмат. Окууга ийгилик, Жакшы окуйсуз. Кандайсыз, жакшысызбы? Манайыңыз жакшыбы? Биздин эфирден пайдаланып кимге рахмат айтып каласыз? Кимге рахмат? Кимге айтыңыз келет? Чын жүрөктөн ушу берилип. Аты неме? Атыңыз кайсы жакта азыр? Аты неме Айылда. Айылдасыз. Кайсы жерден болосуз? Каратташ айылынан. Көрүлеңизге канча күн болду? Түндө эле көргөн. Түндө көргөнсүз. Айылдан келдиңизби? Албетте. Эмне деп рахмат айткыңыз келет? Буга чейин айтып көрдүңүзбү беле? Бачайны көргөн. Таптакыр айткан эмес. Шаарда эмне болуп жүрөсүз? Эмне жумуштар менен келдиңиз? Мен шаарга жолдошум менен айлангам. Сонун го. Сүйгөнүз каякта? Бул жакта тартып атат го. Келиңиз. Жок дейт. Атыңыз ким эле? Мен атым Макзина. Акзинат эжекеси. Видеобуздан айтабыз азыр. Апа. Мен сизди жакшы көрөм. Ассаламу алейкум. Апа кандайсыз? Ой, жакшы да. Жакшысызбы? Биз кызыңызды тутуп алдык. Ол жерде сүйгөнү менен айланып жүргөн экен, ошточу. Анан биз ЛТР каналынан жалып мындай ыраазычылык билдирип коелу дедик да сизге. Кызыңыз сизди аябай жакшы көрөт экен. Баарыңызга шүгүр, апа. Рахмат айтуу үчүн секунд, мүнөт гана жетиштүү. Бирок ошол рахмат тиги адамдын маанайын көтөрүп, жана ыраазычылыгын билгенден кийин дагы да жакшылык кылганга аракет кылат. Атама, апама айткым келет. Андан сырткары башка түрткү болгон адам жок эсеси өзүм изилденип, өзүм аракет кылып, андан сырткары жанагы ар кандай сферада мугалим, устат, ага, эжекелер бар. Ошолорго рахмат айткым келет негизи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Маанайыңыз жакшыбы? Биз ЛТР каналынан эфирден пайдаланып кимге ыраазычылык рахмат айткыңыз келет? Эмне боюнча, шаар боюнча. Болор, чын жүрөгүңүздөн чыккан рахматты кимге айткыңыз келет азыр? Жашооңузда пайдасы тийген же шаарда оңдогондорго, же кимге келет? Кайсыл айылдан? Папан айылы. Папан айылынан. Шаарга эмне жумуш менен келдиңиз? Менен чыгып келдим, мен азыр жумуштарым бар. Шаарды көрүп, мурунку эмеден ат менен төдөй айылыбыз бар. Демек, өнүгүп атат. Өнүгүп атат, жылыш бар. Элибизде маданият, түкүрмө, мусурмө жок. Бул деген жылыш да. Биринчиден урмат президентибизге. Андан кийин шаар жетекчисине. Баарын ыраазычылык. Сонун. Балаңыз менен парк аралап жүрөсүз. Ооба, жакшы, шүгүр. Айланып келатасызбы же жумушка кетип атасызбы? Айланып келатабыз. Балаңыз аты ким? Нуртилек. Сиздин атыңызчы? Назгүл. Назгүл. Назгүл эжеке. Нуртилек, апаңды жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм деп айтчы апаңа. Жакшы. Апа, мен сизди жакшы көрөм дейчи. Сизди жакшы көрөм. Сонун. Назгүл эжеке, биз жашоодо адамдар эмнегедир мындай рахмат айтууну, ыраазычылык билдирүүнү кийинке калтыра берет экенбиз да. Кийин айтайын, кийин көрүшкөндө айтайын, же айта албайт экенбиз. Эми эфирден пайдаланып, сизди азыр миллиондогон адамдар көрүп атат. Балким ошол рахмат айткыңыз келип аткан адам дагы көрүп атат да эфирден сизди. Кимге рахмат айтат элеңиз? Менин бир туугандарыма, ушул кайын журтума рахмат. Эмне үчүн кайын журтуңузга? Кайын журтум мен бир туугандай болуп калгам. Сен бир туугандарга караганда алар менен көбүрөөк жүрөм да. Ал армияга канча жыл болду кошулганыңызга? 31. 30. Кантип басышып кеттиңиз? Жакшы эле, шүгүр. Баарына чыдаш керек. Чыдасаң баары жакшы болот да. Сонун, жакшы. Рахмат сизге дагы убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Ийгилик. Күнүңүз жакшы өтсүн. Кел. Ва алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Атың ким? Байхан. Байхан, эмне кылып жүрөсүң? Айланып бассейнге барып атып. Бассейнге? Ооба. Жай келди да. Жыргаш керек, Байхан, бизди азыр эфирден миллиондогон көрөрмандар көрүп атат да, ЛТРден көрөт да. Сен кимге рахмат айтат элең?
Кимге рахмат айткың келип атат? Кимге ыраазычылык билдиргиң келип атат? Апама бергим атат. Апаң кайсы жакта азыр? Турцияда. Турцияда. Aa. Сагындыңбы? Сагындым. Канча болду кеткенине? 3 ай болуп калды. 3 ай. Aa. Телефон чалсак болобу? Жок, азыр уктаса керек. Эс алып атат ал Aa. жакта. Сонун. Байкан, кел. Эфирде карап тур апага. Ассалаумалейкум. Апаңызга рахмат айтабыз, карап туруп. Апа, рахмат сизге. Парктын ичи сонун калып тур, э? Мен эми көрдүм, азыр биринчи жолу түшүп атам. Ушул паркты оңдогондорго, ушул ар бир мына ташын, таман ташын коюп чыккандарга, сырдагандардын баарына рахмат. Чын жүрөктөн рахмат. Чындыгына сонун. Чын жүрөктөн рахматты кимге айткыңыз келип атат? Келинчегим Москвадан пул салды эле, балдарды ойнотту. Келинчегиме рахмат айтам. О, сонун. Жеңекебиз ал жакта. Ал жакта. Аты ким жеңебиздин? Жипаргүл. Чыпаргүл эжекебизге салам айтпайсызбы карап туруп? Рахмат. Ол көрөбү ол? Көрөт да интернетке чыгарабыз. Инстаграмды жөнөтөбүз. Жипар, балдарды алып түштүм. Паркта ойнотуп жүрөм. Салих балаңдын туулган күнүнө рахмат сага чоң, ишиңе ийгилик. Сүйүүңүздөр кантип башталган негизи? Канча жыл болду? 20 жыл болду. 20 жыл. Кантип сүйүп калдыңыз? Айтып бербейсизби? Эми аны айтпай эле коеюн. Жок. Макул, Рахмат. рахмат сизге дагы. Мейли. Ийгилик, балдарыңызга ден соолук каалайбыз. Мейли, рахмат. Ушул эжеке менен сүйлөшкүм келип атат да. Эжеке кандайсыз? Кандайсыз эжеке? Манайыңыз жакшыбы? Эмне кылып жүрөсүз паркта? Паркта гүлдөргө суу куюп. Паркта гүлдөрдүн баарын сиз карайсызбы? Баары мен карайм. Сонунго паркка кооздук берип, дагы келген адамдардын фотосун да алат экенсиз да, сонун, э? Атыңыз ким? Атым Гүлжамал. Гүлжамал эжеке, азыр адамдар менен көбү менен сүйлөшсөм, баары ушул паркты карагандарга, паркты кургандарга ыраазычылыгын айтышып атат да. Сиз кимге рахмат айткыңыз келет? Ушул учурдан пайдаланып, эфирден пайдаланып, ушул камераны карап туруп, жүрөгүңүздөгү рахмат кимге жеткиңиз келет атат? Рахмат биринчи очередте снос болгон Жеңишбекке рахмат айткым келет. Эми өзү негизи Садыр Жапаровдон баштайбыз да. Ага рахмат, мэрге рахмат, азыркы мэрге рахмат, онун кийинки уже Саматка рахмат да, ошо директордун азыр жетекчиси. Мен болсо учурдан пайдаланып, мен ушул даражага жеткирип, жакшы насааттарын айтып турган биздин Таштемир Жалиев агайыбызга ыраазычылык билдиргим келип атат. Караңыз, болгону 10 секунд. Чын жүрөктөн айтылган ыраазычылык, рахмат сөзү ошол инсанды кайра жакшылык кылууга үндөйт. Сиз дагы рахмат айтууну токтотпоңуз, ар дайым ыраазы болуңуз.